Жыл аягына чейин Казакстандын экономикасы болжол менен 5%га өсөт. Бул тууралуу Евразиялык турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун божомолунда айтылат. Бирок өлкөнүн ички дөң өнүмү 2027 жылга чейин 4,3%га чейин басаңдашы мүмкүн. Ага карабастан серепчилер каржылык туруктуулукка олуттуу коркунуч жок дешет. Жалпысынан өлкөбүздүн экономикасы тышкы таасирлерге туруктуу. Өсүштүн негизги кыймылдаткыч күчтөрүнүн арасында транспорт, токен, казып алуу жана кайра иштетүү өнөр жайлары, ошондой эле курулуш тармагы бар. Основным источником роста является внутренний спрос. Негизги өсүш булактары болуп ички суроо талап, керектөө жана инвестициялык суроо талап саналат. Казакстан Республикасында бюджеттик саясат аркылуу стимулдаштырылган инвестициялык суроо талап өсүштүн негизги булагы болуп саналат. Мындан тышкары Казакстанда өсүштүн маанилүү фактору болуп энергетикалык сектордо эсептелет. Ошондуктан биз энергетикалык ресурстар рыногунда, өзгөчө мунай рыногунда мунайдын базасы жана мунайга болгон суроо талап менен эмне болуп жатканын тыкыр көзөмөлдөп турабыз. Демек, туруктуу экономикалык өсүшкө таасир эте турган факторлордун бири бул жаңы мунай кендиринде өндүрүш жүргүзүү. Производство именно на новых месторождениях нефти.